Мен биринчи кезекте мугалиммин. Парламентте да ошол мектепте үйрөнгөн ыкмаларым, тажрыйбам зор жардамы тийген. Мен парламентти карап туруп, классты элестетип сүйлөйт элем. Мугалимдерде бир мындай эреже бар. Опорный точка деп коет, классты карап, жакшы окуган деле эмес, начар окуганды карап, анан көңүлү токтогон балдар бар ары бери караганчы. Ошолорду карап, угуп атабы, түшүнүп атабы, ушу үчөөнү менен тең кетишиң керек. Эгер акылдууга айта берсең, тигилер түшүнбөй калат. Акылсызды карап, укпаганды сүйлөй берсең, булар зеригип калышат да. Ошон үчүн мен парламентте мындай карайт элем. Билесиңер, бир жолу сүйлөп атып, Кожобек каякта? Чыныбек айтты, Чыныбек, Кожобек каякта? Кожобек, сиз менден сөз чыкпайт деп тамашалагам да. Анткени опорный точкаларды мындай карап турат элем. Анткени сөздү түшүнгөндөр баш ийкеп турат, колдоп турат, жаман көргөндөр үтүрөйүп турат, билинип калат да. Жагып атабы, жакпай атабы. Анан аудиториянын настроениясын караш керек.